11 bölüm. Теңир Муса менен Aaronга мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп айткыла. Жер үстүндөгү жаныбарлардын ичинен силер мына бул жаныбарларды жесеңер болот. Ача тыяктуу, салаасы терең, кепшеген жаныбарды жесеңер болот. Бирок ача тыяктуу, кепшеген жаныбарлардын ичинен мына бул жаныбарларды жебегиле. Төө, анткени ал кепшейт, бирок ача тыяктуу эмес. Ал силер үчүн арам. Суур, анткени ал кепшегени менен ача тыяктуу эмес. Ал силер үчүн арам. Койон, анткени ал кепшейт, бирок ача тыяктуу эмес. Ал силер үчүн арам. Чочко, анткени ал ача тыяктуу, туягынын салаасы терең, бирок кепшебейт. Ал силер үчүн арам. Алардын эттерин жебегиле да тарптарына кол тийгизбегиле. Алар силер үчүн арам. Суудагы жаныбарлардын ичинен мына бул жаныбарларды жесеңер болот. Деңиздерде жана дарыяларда жашаган жаныбарлардын ичинен сүзө турган канаты бар, кабырчыгы бар жаныбарларды жесеңер болот. Ал эми деңиздерде жана дарыяларда жашаган жаныбарлардын ичинен, сууда жашаган сойлоочу жаныбарлардын ичинен, жерде сууда жашаган жаныбарлардын ичинен сүзө турган канаты, кабырчыгы жокторун жебегиле. Алар силер үчүн арам. Алар силер үчүн арам болуп эсептелсин. Алардын эттерин жебегиле, тарптарына кол тийгизбегиле. Сууда жашаган жаныбарлардын ичинен сүзө турган канаты, кабырчыгы жокторунун баары силер үчүн арам. Канаттуулардын ичинен мына бул канаттууларды жебегиле. Барчын, сакалдуу жоору, суу бүркүт, кулаалы шумкар жананын түрлөрү, карга жананын түрлөрү, төөкуш, жапалак үкү, чардак, туйгун жананын түрлөрү, чекиргөз үкү, балыкчугуш жана илегилек, аккуу, бир казан жана ак кажыр, ак кытан, сакалдуу баркылдак жананын түрлөрү, сасык үпүп жана жарганат. Учуучу төрт аяктуу курт кумурскалар силер үчүн арам. Учуучу төрт аяктуу курт кумурскалардын ичинен жерде секирип жүрө турган узун шыйрактууларды гана жесеңер болот. Алардын ичинен келгин чегирткенин түрлөрү менен, талаа чегирткесинин түрлөрү менен, дарак чегирткесинин түрлөрү менен, кармоош чегирткенин түрлөрү менен жесеңер болот. Булардан башка төрт аяктуу учуучу курт кумурскалар силер үчүн арам. Алардан силер арам болосуңар. Алардын тарпына кол тийгизгендер кечке чейин арам болот. Ким алардын тарпын көтөрсө, кийимдерин жуусун, ал кечке чейин таза эмес болот. Ача туяктуу, бирок салаасы терең болбогон жана кепшебеген жаныбарлар силер үчүн арам. Ким ага кол тийгизсе, ал таза эмес болот. Төрт аяктуу хайванаттардын ичинен таманы менен баскандары силер үчүн арам. Ким алардын тарпына кол тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Ким алардын тарпын көтөрсө, кийимдерин жуусун, ал кечке чейин таза эмес болот. Ал силер үчүн арам. Жерде жашаган майда жаныбарлардын ичинен силер үчүн арам болуп эсептелгендери мына булар: момолой чычкан, чычкан кескелдирик жананын түрлөрү, кирпи, чүткөр, ташбака, үлүл, хамелеон жананын түрлөрү. Жерде жашаган майда жаныбарлардын ичинен мына ушулар силер үчүн арам. Ким алардын тарптарына кол тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Алардын кайсы биринин тарпы бир нерсеге, жыгач идишке болобу, кийимге болобу, териге же капка же ишке колдонулчу ар кандай буюмга болобу түшүп кетсе, ал таза эмес болот. Аларды сууга салып коюш керек, кечке чейин таза эмес болот, андан кийин таза болот. Эгерде алардын кайсы биринин тарпы чопо идишке түшүп кетсе, анда ал идиштин ичиндеги нерсе таза эмес болуп калат. Идиштин өзүн талкалап салгыла. Анда идиштеги суу силер жей турган тамакка кошулуп кетсе, ал тамак таза эмес болот. Ал идишке куюлган суусундуктун баары таза эмес болот. Алардын тарпынан түшүп калган нерсенин баары таза эмес болот. Меш болобу, очок болобу, аларды бузуп салыш керек. Алар таза эмес. Алар силер үчүн да таза эмес болуп эсептелсин. Бирок суусу бар булак менен кудук гана таза бойдон калат. Ал эми ким алардын тарпына кол тийгизсе, ал таза эмес болот. Эгерде алардын тарпынан себиле турган үрөөнгө түшүп калса, ал таза бойдон калат. Эгерде себиле турган үрөөнгө суу куюлуп калгандан кийин алардын тарпынан бир нерсе түшүп калса, анда ал силер үчүн таза эмес болот. Эгерде силер жей турган кайсы бир мал өлүп калып, анын тарпына ким кол тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Ким анын тарпын жесе, кийимдерин жуусун, ал кечке чейин таза эмес болот. Ким анын тарпын көтөрсө, кийимдерин жуусун, ал кечке чейин таза эмес болот. Сойлоочу жаныбарлардын баары силер үчүн арам, аларды жебегиле. Жер бетинде сойлоп жүрүүчү жаныбарлардын ичинен боору менен жылуучу, төрт аяктуу, көп аяктуу жаныбарларды жебегиле, анткени алар арам. Өзүңөрдү эч бир арам жаныбар менен булгабагыла. Алар аркылуу таза эмес болуп калбашыңар үчүн өзүңөрдү алар менен булгабагыла. Анткени силердин Кудай теңириңер менмин. Ыйыкталып, ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын. Өзүңөрдү кандайдыр бир сойлоочу жаныбар менен булгабагыла. Анткени силердин Кудайыңар болуш үчүн силерди Мисир жеринен алып чыккан теңириңер менмин. Ошондуктан ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын. Малдар, жаныбарлар, канаттуулар, сууда жашоочулар, жерде сойлоочулар жөнүндөгү мыйзам ушул.
тазаны таза эместен, жегенге болгон жаныбарларды жегенге болбогон жаныбарлардан ажыратыш үчүн берилген мыйзам ушул. 12-бөлүм. Теңир Мусага мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп айт. Эгерде аялдын боюна бүтүп, эркек бала төрөсө, анда ал 7 күн таза эмес болот. Ал этек кири келип жаткан убагындагыдай эле таза эмес болуп эсептелет. 8-күнү бала сүннөткө тургузулсун. Ал аял канынан тазаланыш үчүн 33 күн үйүндө отурсун. Эч бир ыйык нерсеге колун тийгизбесин. Тазалануу күндөрү бүтмөйүнчө аял ыйык жайга келбесин. Эгерде аял кыз төрөсө, анда ал 2 жума таза эмес болот. Канынан тазаланып бүтмөйүнчө 66 күн үйүндө отурсун. Эркек же кыз төрөгөн аял тазаланып бүткөндөн кийин бүтүндөй өртөлчү курмандыкка 1 жылдык козуну, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка жаш көгүшкөндү же бир бактекти жыйын чатырынын эшигинин алдына ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны теңирдин алдына алып келип, аялды күнөөдөн тазалайт. Ошондо аял аккан кандан тазаланат. Эркек же кыз төрөгөн аял жөнүндөгү мыйзам ушул. Эгерде аялдын козуга алы келбесе, анда 2 бактек же 2 жаш көгүшкөн алып келсин. Бирин бүтүндөй өртөлчү курмандыкка, экинчисин күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка алып келсин. Анан ыйык кызмат кылуучу аялды күнөөдөн тазалайт. Ошондо аял таза болот. 12-забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Теңир мени таптакыр унутуп койдуң. Качан эстейсиң? Жүрөгүмдү күнүтүн эзген кайгыдан качан арылам? Качанга чейин мен өз жаным менен өзүм кеңешем? Качанга чейин азап жүрөгүмдү күнүтүнү өйүт? Качанга чейин душманым мага үстөмдүк кылат? Назарыңды сал, Теңирим. Мени ук, Кудайым. Көзүмдү ач, өлүм уйкусу менен уктап калбайын. Менин душманым аны жеңдим дебесин. Олку солку болсом, куугунтукка алгандар табасы канып сүйүнбөсүн. Мен болсо өзүңдүн ырайымыңан үмүт кылам. Жүрөгүм сенин куткарууңа кубанат. Мага ырайым кылган Теңирди мактап ырдайм. 13-забур. Акылсыз адам жүрөгүндө Кудай жок дейт. Алар бузулуп кетип, жаман иштерди жасашты. Жакшылык кылган бир да адам жок. Акылдуу Кудайды издеген адам бар бекен деп Теңир асмандан адам баласын карады. Бардыгы жолдон чыгып, бардыгы бирдей жараксыз болуп калышты. Жакшылык кылган адам жок. Бир да адам жок. Мыйзамсыз иш кылгандар, менин элимди нан жегендей жеп жаткандар жана Теңирге кайрылбагандар кантип эле акылына келишпесин. Ал жерде аларды коркунуч басат, анткени Кудай адил адамдар менен. Жакырдын Теңир менин үмүтүм деп ойлогонуна силер күлгөн элеңер. Сион тоосунан Исраилди ким куткарат? Теңир өзүнүн элин туткундан өз жерине кайра алып келгенде, Жакыптын кубанычы койнуна батпайт, Исраил шаттанат. 26-бөлүм. Акылсыз адамга көрсөтүлгөн урмат жайында жааган кардай, оруу жыюу маалында жааган жамгырдай орунсуз. Жөн жерден айтылган каргыш таранчынын бырп этип, чабалакейдин шуу этип учуп кеткениндей, ал орундалбайт. Камчы ат үчүн, жүгөн эшек үчүн, ал эми таяк акылсыздар үчүн. Акылсыз адамга акылсыздыгына жараша жооп бербе, болбосо өзүң да ага окшоп акылсыз болуп каласың. Акылсыз өзүн акылдуу эсептеп калбаш үчүн ага акылсыздыгына жараша жооп бер. Акылсызды чабарман кылуу өз бутун өзү кескенге барабар, анткени адам балени башына үйөт. Акылсыздардын накыл айтканы аксактын басыгындай. Асыл ташты салмоорго салып ыргытуу акылсызга урмат көрсөтүүгө барабар. Акылсыздын оозунан чыккан накыл сөз мастын колундагы тикенектей. Күчтүү адам бардык нерсени өз каалоосу боюнча кылат. Ал акылсызды да сыйлайт, өтүп бара жаткан кишини да сыйлайт. Дөбөт өзүнүн кусундусуна кайра кайрылып келгендей, акылсыз да акылсыздыгын кайра кайталай берет. Өзүн акылман эсептеген адамды көрдүң беле? Ага караганда акылсыз адамга көбүрөөк үмүттөнсө болот. Жалкоо адам жолдо арстан турат, аянтта арстан турат дейт. Эшик өзүнүн ашык-машыгында айланат, ал эми жалкоо өзүнүн төшөгүндө оонайт. Эринчээк адам колун чыныга сунат, бирок аны оозуна чейин жеткирүү ал үчүн кыйын иш. Жалкоо өзүн ойлонуп жооп берген жети кишиден акылдуу эсептейт. Өтүп бара жатып бирөөнүн чыр-чатагына кийлигишүү дөбөттү кулактан алганга барабар. Акылынан ажырамыш болуп, оттуу өлүм жебелерин ыргытуу. Досуна эки жүздүүлүк менен зыян келтирип туруп, мен тамашалап эле койдум дегенге барабар. Отун жок жерде от өчөт, ушакчы жок жерде чатак басылат. Жыгаштын көмүрү ысытат, отун отту тутантат, ал эми урушчаак адам чыр-чатак чыгарат. Ушакчынын сөзү таттуу нерсе. Ал адамдын ички дүйнөсүнүн эң терең жерине чейин жетет. Таза эмес жүрөктөн чыккан жагымдуу сөздөр таза эмес күмүш менен капталган чопо идиштей.
Душман тили менен анткорлонуп сүйлөйт, бирок жүрөгүндө жамандык ойлоп турат. Ал назик үн менен сүйлөсө да ага ишенбе, анткени анын жүрөгүндө жети кыянатчылык бар. Эгерде жек көргөнүн билгизбей алдап жүрсө, анда анын ачуусу эл чогулган жерде билинет. Бирөөгө оргозган адам орго өзү түшөт. Тоголоткон ташы тоголоткон адамдын өзүнө келип тиет. Жалганчы тил өзү ыза кылган адамдарды жек көрөт. Кошоматчы ооз бирөөгө жыгылуу даярдайт. 5-бөлүм. Бир туугандар, вакыты жана мөөнөтү жөнүндө жазып кереги жок. Теңирдин күнү түн жамынган уурудай болуп келерин силер жакшы билесиңер. Тынчтык жана коопсуздук деп айтышканда, кош бойлуу аялдын толгоосу кармаган сыяктуу алар күтүлбөгөн жерден өлүмгө дуушар болушат жана андан качып кутула алышпайт. Бирок бир туугандар, ал күн силерге ууруга окшоп күтүлбөгөн жерден келгидей, силер караңгыда эмессиңер. Анткени силер баарыңар жарыктын уулдарысыңар, күндүн уулдарысыңар. Биз караңгынын да, түндүн да уулдары эмеспиз. Ошондуктан башкаларга окшоп уктабайлы, тескерисинче сергек жана эстүү бололу. Себеби уктагандар түнкүсүн укташат, ичкендер түнкүсүн ичишет. Биз болсо күндүн уулдарыбыз, ошондуктан эстүү бололу. Ишеним менен сүйүүнү соот кылып, куткарылуу үмүтүн туулга кылып киели. Анткени Кудай бизди каарга эмес, биз үчүн өлгөн Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу куткарылууга белгилеген. Сергек болсок да, уктасак да, аны менен жашашыбыз үчүн ал ушундай кылган. Ошондуктан бири-бириңерге кайрат берип, акыл насаат айтып жатканыңардайлы, мындан арда ошондой кыла бергиле. Бир туугандар, силерден суранарыбыз, араңарда эмгектенип жаткандарды, Теңир жолундагы жетекчилериңерди жана насаатчыларыңарды сыйлагыла. Аларды кылган эмгек үчүн өзгөчө сыйлагыла, сүйгүлө, өз ара тынчтыкта болгула. Силерден өтүнөрүбүз бир туугандар, ээн баштык кылгандарды эскерткиле. Коркокторго кайрат бергиле, алсыздарды колдогула, баарына чыдамдуулук көрсөткүлө. Жамандыкка жамандык менен жооп бербегиле. Тескерисинче ар дайым бири-бириңерге жана баардыгына жакшылык кылгыла. Дайыма кубангыла. Үзгүлтүксүз сыйынгыла. Баардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле, анткени Кудайдын Машаяк Иса аркылуу силерге ачылган эрки ушундай. Рухту өчүрбөгүлө. Пайгамбарчылыктарга маани бербей койбогула. Баардыгын сынагыла, жакшысын кабыл алгыла. Ар кандай жамандыктан алыс болгула. Тынчтыктын булагы болгон Кудай өзү силерди толугу менен ыйык кылсын. Рухуңар, жаныңар жана денеңер Теңирибиз Иса Машаяк келгенге чейин эч кемчиликсиз, толук сакталсын. Силерди чакырып алган Кудай ишенимдүү, ал ишке ашырат. Бир туугандар, биз үчүн сыйынгыла. Баардык бир туугандарды өөп, салам айтып койгула. Бул катты баардык ыйык бир туугандарга окуп беришиңерди Теңирдин атынан суранам. Теңирибиз Иса Машаяк баарыңарга ырайымын төгө берсин. Амин.